Урматтуу аксакалдар, урматтуу абаларыбыз, акелерибиз, инилерибиз, достор, урматтуу апалар, жеңелер, эжелер, карындаштар, сиздер менен ушундай шайлоонун шарапатында, ушундай бир жакшы күндөрдө жүз көрүшүп жатканыбызга Кудайга миң мертебе шүгүр. Ушундай күнгө жеткиргенине Аллахка шүгүр келтирели. Эми урматтуу коноктор, урматтуу карадаралык туугандар, биз сиздердин алдыңыздарга кандай максат менен, эмне максатта келгенибизди сиздер бизден жакшы билип, жакшы түшүнүп турасыздар. Саналуу күндөрдөн кийин, тагыраак айтканда 30 ноябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды, талапкерлерди шайлоо күнү. Биз дагы алдыңыздарга мына ушундай шайлоонун алдында өзүбүздүн талапкерибиз, өзү жаш, юридикалык билими жогору Чолпонбай уулу биздин Бек мырза энебизди коштоп колдоп келип отурабыз. Мен буга чейин 25 жыл сахнада кызмат кылган болсом, ошонун 20 жылын жалаң депутаттар менен айтышып өттүм да мен. Силер эмне жакта отуруп алып, аттынар катырып атасың, айдай бер деп тур, мен жинди силерге ишенип айдай бериппин аягын. Акыры кой тебелеп, теке сүзүп, бука тебелегенге чейин бардым анан. Мен ушул 25 жыл сахнада жүрүп, ушул 20 жыл саясий сатираларды көп ойнодум. Бирок ушул убакка келип, бир дагы ушул Карадарияга, сиздердин алдыңыздарга бир дагы депутатты шайлап коюңуздар деп келген эмесмин. Аны барыңыздар жакшы билесиздер. Мен бүгүн алдыңыздарга келгенимин бирден бир максаты ушул менин жанымда турган биздин талапкерибиз Чолпонбай уулу Бек мырзаны коштоп колдоп келип отурам. Себеби мен буга чейин канча шайлоо өтсө, бир да шайлоого барып, бир да депутатка добуш берген бала эмесмин. Себеби бирине да ишенген эмесмин. Биз ишенбегенде эле болду, аны башыңыздан өткөрдүк, баарыбыз көрдүк. Мына эми Кудайга шүгүр, акыркы 5 жылда мамлекетибиз өнүгүү, өсүү жолуна түшүп, аны баарыбыз көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен угуп, акылыбыз менен туюп отурабыз. Ушул нерсенин бардык ордуна келгенден кийин, эми ушул биздин өлкө башчыларыбыздын колуна кол, бутуна бут боло турган балдарды биз ошол жака шайлап беришибиз керек деп, мен ушул баланы тандап, алдыңыздарга ээрчитип, сиздердин эшигиңиздерге, сиздердин добушуңуздарды сурап келип отурабыз. Кыргызда жакшы макал бар да. Бең болбосо жайлоодо эмне бар дагы, мең болбосо шайлоодо эмне бар деп коет го. Ансары биз мына ушундай акылдуу, билимдүү, жаш, сиздер үчүн чуркап иштей турган жигитти алдыңыздарга жетелеп келип отурабыз. Бек мырза өзү буга чейин Генеральный прокуратурада 3 жыл иштеди. Азыр эми шайлоонун мыйзамына ылайык ишмердүүлүгүн токтотуп, Жогорку Кеңеште депутатка талапкерлигин коюп, алдыңыздарга келип отурат. Бек мырза эч кандай бир саясатчынын же болбосо депутаттын же министрдин үйүндө үйлөсүнө туулган эмес. Бул ушу сиздерге окшоп, бизге окшогон эле карапайым, ушул биздин ойдо жакта Сымкат деген айыл бар, барыңыздар билесиздер, Вин совхозу 3-чү отделение деп коет. Ошол жерде карапайым үй бүлөдө угушумда атасы малчы, апасы саанчы болуп чоңойткон Чолпонбай деген акебиздин уулу. Чолпонбай акебиз азыр өзүнүн жеке өзүнүн аракети менен жер иштетип, дыйкан чарбалар иштетип, өзүнүн эмгеги менен ушундай 6 уулду тарбиялап чоңойтуп, ошол 6 уулдун 2-чи уулун элге кызмат кылсын, журтка кызмат кылсын деп сиздердин алдыңыздарга алып келип отурат. Ар бир ата эненин жүрөгүндөгү алдына койгон максаты, тилеги, дуасы ушул болуш керек. Кызым, уулум ким болсо дагы элдин уулу, элдин кызы болсун, элге кызмат кылсын, журбуна журттун жүгүн көтөрсүн деп ушинтип ниет, тилек, максат кылат. Бул ар бир ата эненин сиздердин дагы жүрөгүңүздө болгон болуш керек. Алла ошол сиздердин уулдарыңыздарга, сиздердин кыздарыңыздарга дагы ушундай уулду тарбиялап чоңойтуп, элге кызмат кыла турган кылып, ушул депутаттыкка, керек болсо министрликке чейин, президенттикке чейин алып бара турган уул кыздарды сиздерге насип этсин деп турабыз. Ошон үчүн эми урматтуу шайлоочулар, урматтуу агалар, Biz Kırgız'da uşundayız da mınday bir neseni malga salıştırıp aytабыз го, бир нерсеге салыштырып айткан жагы ушундай.
sulu bolsa dagı en sulu eкен деп ittey sulu eкен deymiz go. Анан жинеган иттей жаман экен дейбиз. Ансыңара ушундай салыштырмалуулук менен айта турган болсок, бул инибиз өзү жаш аксакалдар эркектерге жакшы түшүнүктүү болот. Мындай башкаларга окшоп 12 асый, 13 асый болуп калган эмес. Жаш. Пышты жазга жаңасы. Мына суулган курсак жок. Бизге окшоп курсактуу эмес. Суутулган даяр белим макам тартып алып ушу топко сала бере турган жигит мынакей. Көпчүлүк айтат го жаш экен деп. Жаш. Жаштар келсин деп бардык айтат. Буга чейин аксакалын да шайлап көрдүк.